Урматтуу мекендештер, урматтуу кыргыз элим. Мына мен заводко кирип чыктым. Соттун чечимин бүгүн аткарышты. Бүгүн 9 ноябрь 2023 жыл. 3 жылдан бери мыйзамга баш ийбей кутуруп жүргөн Кытай ишкер бүгүн аргасыздан чечимди аткарды. Эмне дегенде кече сентябрь айында экинчи чечим чыккан жогорку соттон. Соттун чечими только аткарылыш керек. Башка жол жок. Эми айтканым, урматтуу мекендештер, кен байлыктар бул элдики. Кен байлык биринчиден элдин кызыкчылыгы, мамлекеттин кызыкчылыгына иштеш керек. Бул жакта чокойгон Кытай ишкер коррупцияны гүлдөтүп отурат. Салыктарды төлөбөй, мамлекетибизди алдап. Андан сырткары мына жерде иштеген кызматкерлер бар. Биздин кыргыздар 99% мякта кыргыздар иштейт. 5-6 эле директорго окшогон Кытай ишкерлери бар, калганы кыргыздар иштейт. Канча жолу айлык көтөргүлө деп канча жолу талап кылышты. Ошол талапты мен дагы талаштым Кытай менен. Көтөрбөйлү айлыкты. Миллиондогон, жүздөгөн миллиондорду жеп атасың сен, чөнтөгүңө салып. Мен бул сөзүмө дагы далилим бар. Мен доказать этип берем бул ар бир сөзүмдү. Ошол себептен булар мени иштен кетиришти. Мына азыр весь коллектив мени колдоп атат. Канчалаган кызматкерлер мага СМС жазып атат. Азамат, сен эле жалгыз бир сен ушул Кытай ишкерге каршы чыгып туруштуруп бере алдың. Биз сүйлөй албайбыз, бизди айдат жумуштан. Конечно, мен түшүнүп турам, булардын дагы айлыгы бар, балчыкасы бар. Бул жактан иште кетсе каяка барат? Кайра эле Россияга барып кул болот. Ошол себептен биз унчукпай отурабыз, бирок чын жүрөктөн биз сени колдоп атабыз, биз сени күттүк. Мына мен азыр кыштык Кыргыз түштүк цемент заводунда турам. Андан сырткары Ноокат районунун Кулатов айыл өкмөтүнүн тургундары ошо заводко эң жакын. Жинжиген айылы бар мына жерде. Мына жерде Кызылкия шаары бар. Качан биздин элибиз чаң жутуп отурат. Ошол маселени дагы мен Кытай ишкерге талап кылып койгонмун. Неге дегенде булар могу фильтрлерди эконом кылабыз деп түндөсү мына фильтрлерди өчүрөт булар. Ошо мен эртең турсаң бүт тегерек чаң. Бул эмне деген? Булар неге элди сыйлабайт? Неге элди тоготпойт? Кимге ишенип отурат булар? Садыр Нуркожоевич. Мына сиз бүгүн Камчыбек Кадыршаевич менен бирге коррупция менен күрөшүп атасыңар, ОПГ менен күрөшүп атасыңар. Бүт эл силерди колдоп атат. Эмне үчүн мына бир Кытай ишкер 3 жылдан бери чечим аткарбай отурган? Эмне үчүн бул коррупционер кеңири отурат кабинетте? Мына соттун чечимин аткардым дейт. Аткарган жок да акынса. Мен кеткен кабинетимди бүгүнкү күнгө чейин мына бошотпоптур. Сен башка кабинетте отурасың деп каяктар бир кабинет мага берип атат. Бул дагы эле мыйзамды баш ийбеген. Дагы эле, значит, бул бирөөгө ишенип отурат, Садыр Нуркожоевич. Бул сиздин дагы авторитетиңизге залакасы тийип атпайбы, Садыр Нуркожоевич? Неге бир Кытай ишкерибизге күчүбүз жетпей калды? Мектептерди салсын, жолдорду салсын, $1 миллион коюп койсун мынакка элге. Налогтордон килтеген коррупционный схемалар кылып отурушат. 5 сом турган нерсени 500 сомдон сатып алып атат булар. Демек биздин мамлекетибиз салыктан пайда көрбөй атат. Өзүнүн кытайский фирмаларга акча котортуруп, ошолордун обналичка кылып чөнтөгүнө салып атат. Бул ачыктан айкын. Мына карабайсыз, мына жерде флагштоктор турат менин артымда мына. Мына мен флагштоктор турат. Мына жерде Кыргыздын байрагы желбиресин деп мен дайыма талап кылып келгенмин. Мына карабайсыз, флагштокто да байрактарды алып салыптыр. Бул эмне уже Кытай мамлекети болуп калдыбы? Буга бирөө чара көрүш керек. Бул заводдо бир порядок келтириш керек. Садыр Нуркожоевич, мен бир өзүмдүн талабым талашкан жерим жок. Мен ошо мамлекеттин талабын талашып атам. Элдин талабын талашып атам. Мына жерде ЮКЦда иштеген биздин кыргыздын жарандары иштейт. Ошолордун талабын талашып атам. Буларды кул кылып иштетет. Аны бардыгы билет. Просто айта албай атат. Бир порядок келтиришибиз керек да, Садыр Нуркожоевич. Качан бул Кытай ошо кутуруп отурат мына жерде. Эч ким тоотпой. Баардын керек болсо акча менен сатып аламын деп. Мени сатып ала албайт акчагачы. Мага дагы булар далай сунуштарды келтирген. Далай адамдарды ортого салган. Озуңду жап, сүйлөбөй экинчи деп. Акчаңды беребиз деп. Кереги жок мен булардын урдалган акчасы. Мага элдин кызыкчылыгы, мамлекеттин кызыкчылыгы биринчи орунда турат. Мен дагы офицермин, бывший болсом дагы. Мен дагы ички иштер министрлигинде иштеп кеткен. Коррупция каршы башкармалыкта. Ошол жерден мен ант бергенмин. Кыргыз элиме кызмат кыламын деп. Мен бир
мыйзамсыз иштерди аткарбасам, бунун аркасынан Кытайдын заказы менен мага куугунтук болгон. Үйүмдү обыска кылышты, апамды коркутушту, апамды ыйлатышты. Мына мыйзамдуу чечим чыгыптыр соттун. Алхамдулилла. Мына биздин сотторубузга мен ыраазычылык билдирем. Жогорку соттун судьяларына, мен ишимди караган сотторго мен кайрылып кетем. Силерге чоң рахмат. Силер настоящий патриот экенсиңер. Чыныгы юрист экенсиңер силер. Мыйзамдуу чечим чыгарганыңар үчүн силерге чоң рахмат. Өмүрүңөр узун болсун. Ошентип элдин кызыкчылыгына, мамлекеттин кызыкчылыгына иштей бергиле мындан ары. Адилеттүү, мыйзамдуу чечимдерди чыгарып. Кудайым өзү колдосун силерди. Чоң рахмат силерге, жогорку соттун судьялары. Эми коррупцияга малынган Кытай ишкер Садыр Нуркожоевич. Бунун моралдык укугу жок биякта директор болуп иштегенге. Бул Кытай ишкер, коррупционер. Кыргызстандан кетиш керек. Кыргызстандын мыйзамын 3 жылдан бери сыйлабай отурду. Демек, бул кызматтан кетиш керек. Бул коррупция токтобойт, пока бул Кытай биякта иштейт. Ошондуктан Садыр Нуркожоевич, Камчыбек Кыдыршаевич, мен сизден суранам. Мага жардам бериңиздер. Мына коомчулук көрүп турат, кыргыз элин көрүп турат. Бул Кытайды ишкерди биз кетиришибиз керек бияктан. Бизге колу таза, жүрөгү таза жетекчи керек. Адилеттүү, мыйзамды сыйлаган жетекчи керек. Ошого мен сизден суранам, бул менин талабым. Кытай ишкер ЮКЦнын директору иштен кетиш керек. Буну коллектив деле колдойт. Просто булар айта албай атат ачык элечи. Бирок мен коллективдин атынан уверен айтам. Бардыгы наразы бул Кытай ишкерге. Иштебеш керек мындай Кытай ишкерлер, уурулар, коррупционерлер. Акчасына ишенип кутуруп отурат бул жакта. Керек болсо бүт кыргыздардын, бүт чиновниктердин мен акча менен сатып алам деген ошол Кытай. Мен намысымды коргодум, кыргыздын намысын коргодум мен. Башка мага эч кандай эч нерсе кереги жок мага өзүчү. Иши деле кереги жок, мейли. Иштеп эле коеюн бул жактачы. Бирок намыс деген сатылбайт. Эч качан. Кыргыздын намысы сатылбаш керек эч качан. Мен дагы сатылган жокмун. Bundan ары дагы мен сатылбаймын. Бир сом акчасы кереги жок мага бул Кытайдын. Мен талап кыламын Садыр Нуркожоевич, бул Кытай ишкерди кетириңиз бияктан. Урматтуу достор, бөлүшүп коюңуздар, комментарий жазыңыздар. Адилеттүүлүк, мыйзамдуулук орноду. Демек, Кыргызстанда адилеттүү соттор бар экен. Садыр Нуркожоевич, сизге дагы ошол кайрылуум жетет деп мен үмүттөмүн. Чоң рахмат.